Көкдөбө айылынын тургуну Декан Сударбек Эшалиев 40 сотук айдоо жерине дарбыз эккен. Буга чейин үлүш жерине төө бурчак өстүргөн Декан сугат суунун тартыштыгынан улам мол түшүм ала албай келген. Быйыл эккен дарбыздарын тамчылатып сугаруу ыкмасы аркылуу өстүрүүдө. Мындай сугаруу ыкмасы артыкчылыктуу багыттардын бири экенин айтат. Берди азыр дарбызды мен где-то 40 сотукка тиктим. Ушу капельный кылып. 40 сотуктан эми тошуназын айта албайм, эми бир 20-25 болуп калат го деп турум. Кудай берсе, тонна. Берди расход ошо бир неме 2000 лента, 2000 метр лента алып келгенбиз, капельный лента, мына могу капельный ленталар. Ошол 6000 болду, 6000ден ичинен бир где-то 300 метрдей артып калды. Бир капельныйда суу сурабайсың да, калаганы, кааласаң түндө сугарасың, кааласаң күндүз сугарасың. Келесиңде могу жерден нымдуулугун көрүп эле любой жакта кой бере бересиң да, ошол артыкчылыгы бар да. Анан дагы бир артыкчылыгы бул ошо суу менен жанагы неме берип аткан жанагы селитра, милитра кысасы неме удобрениялерди берген аябай ыңгайлуу экен да. Көкдөбө айылынын дыйкандары үчүн атайын тамчылатып сугаруу ыкмасы боюнча практикалык семинар өткөрүлүп, аны менен бирге жер семирткичтерди пайдалануу боюнча маалыматтар берилди. Жалпы облус боюнча 25 гектар үлүш жер дал ушул тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөн. Негизинен акыркы жылдары ушу суудун тартыштыгына байланыштуу ушу биздин дыйкандарыбыз тамчылатып сугаруу боюнча кичине көңүл бура баштады. Мамлекетибиз дагы ушу жайыт, кунарсыз жайыттарды өстөштүрүүгө берүү боюнча дагы азыр токтом чыккан. Өстөштүрүүгө бергенден азыр суудун тартыштыгы болуп атса, ал жерге эмне кылыш керек? Ал жерге бир гана ушу тамчылатып сугаруу менен гана өстөштүрбөсөк, баягы жакынкы жайыттардан элдер ушу алып ушундай тамчылатып сугаруу боюнча жашылдандырып көрктөндүрүү жагына өтө өсүп атат да. Быйыл Айылбанк ачык акционердик коому Талас облусунун дыйкан фермерлерин колдоо багытында 6% жеңилдетилген насыяны 7 жылдык мөөнөткө бере баштайт. Бул лизингдин шарты боюнча 10% өздүк собственникке токот, өздүк наркы бар. Эгер өздүк наркы салынса, дополнительный залог кереги жок. Дождевальное, капельное орошение дыйкан фермерлерде спрос көбөйүп атат, ошого байланыштуу. Айылбанка аркылуу лизингке 7 жылга чейин дыйкан фермерлерге алса болот. Эч кандай ограничение каралган эмес, ал жерде дыйкан фермерлердин шартына жараша бериле берет. Акыркы мезгилдери сугат суунун тартыштыгы дыйкандардын мол түшүм алуусуна кедергисин тийгизүүдө. Сууну сарамжалдуу жана 100% максаттуу пайдалануу үчүн тамчылатып сугаруу ыкмасына өтүү зарыл дешет иш-чаранын уюштуруучулары. Тамчылатып сугаруу системаларын орнотуу жагын колго алуу маселеси көтөрүлдү. Дыйкандарга эң эле биринчи сунушубуз ушул тамчылатып сугаруунун бир жакшы жери ушул өсүмдүккө өзүнүн тамырына гана керектүү сууну ала алат экен. Анан суудун эң эле өлчөмү да аябай аз өлчөмдө берилет. Анан ушу сугаруу жагын ушундай эле тамчылатып сугаруу жагына өтүшсө. Жогорку сапаттагы түшүм алууда эң алгач дыйкан жана фермерлерди колдоп, туура багыт көрсөтүү зарыл. Бул үчүн акыркы жылдары мамлекет тарабынан көп долбоорлор иштелип, дыйкандарга жаңы багыттар ачылууда. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.